сүйгөнүңө жет дегенди уктуңар беле? Сүйүү тууралуу эң туура определение. Эмне себептен? Анткени сүйүү бул именно жетпей калуу. Вот именно ошондо сүйүү башталат. Мындай ситуацияны элестетели. Кыз 16-да, бала 18-те экөө жолугат, анан дружт этет, анан бала кызды тыштап туруп башкага үйлөнүп кетип калат. Кыз өмүр бою ошол баланы сүйөт. Даже башкага турмушка чыкса деле өмүр бою менин сүйгөнүм деп эстейт. Эмне себептен? Эми ошол ситуация башкача болуп кетти деп элестетели. Бала эмес, кыз биринчи тыштап башкага тийип алды деп элестетели. Анда кыздын эсинде бул нерсе сүйүү эмес, тиги бала менин поклоннием болчу, артыман өлө чуркаган деп калат. Ооба, ошондой. Көбүнчө ирет гормондор ошентип иштейт. Жетпей калсаң бул сүйүү, а жетсең бул ошондой бар болчу. Бала үчүн бул сүйүү эмес. Бала үчүн бул ошондой кыз менен жүргөм деген нерсе да. Сүйүү, влюбленность, любовь деген бул гормондор. Гормондордун убактылуу көтөрүлүшү жана түшүшү. Вот адамдар ошону түшүнбөйт да. Сүйүү өмүр бою калып калышы мүмкүн эмес. Ой, мен өмүр бою жашап атам, мен өмүр бою сүйөм күйөөмдү дегендер бул башкача сүйүү. Бул башкача гормондор, бул байлануу, бул мындай чогуу бир максаты бар адамдар, бул команда. Бул жерде таптакыр башка сезимдер. Чыныгы баштагы сүйүү бул көп гормондордун чыгуусу. Ошол гормондорду биз контролдоп кайра чыгара алабызбы? Ооба. Бирок кыска мөөнөткө. Анан кайра көтөргөндү үйрөнүшүбүз керек. Жашоодо, үй бүлөдө, эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе өмүр бою сүйүү барбы? Өмүр бою бактылуулук барбы? Ошону үйрөнгүм келип атат дейм десеңер, анда изилдеңгиле. Сүйүүнүч гормондорду кантип көтөрүш керек үйрөнгүлө. Ошону үйрөнө алган эркек, ошону үйрөнө алган аял гана өмүр бою жаңы сүйүү издеп, жаңы эмоция, жаңы впечатление издеп, төшөк жаңыртам деп аракет кылбайт. Кептин баары ошондо. Билим жетишсиздикте. Менин курстарыма келсеңер, көп билим аласыңар жана өзүңөрдүн мээңерде эмне болуп атат түшүнөсүңөр.